Эсенбай Нурушев, журналист, адабиятчы жана Айтматов таануучу. Советтик Кыргызстан азыркы Кыргыз туусу гезитинин 1984-1991 жылдардагы башкы редакторунун орун басары. Силердин Кыргыз туу гезитинин башкача айтканда эркин тоонун ушу Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө өзгөчө мааниси болгон. Жеке менин көз карашымда биринчи Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүп, анан ошонун бийликтери башкы немеде түзүлө баштаганда, курала баштаганда Кыргыз гезити биринчи жолу чыгып, дал ошондой эле мааниде чоң таасир бергенде элге. Биринчиден менин көз карашымда эркин тоону ошол кездеги Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн рухий маанидеги экинчи көчүрмөсү деп айтсак болот. Бийлик өзүнчө, бул эркин тоо өзүнчө чоң мааниси болгон. Элди агарткан, көгөрткөн дегендей, адабият, маданият, тарых иши кылып ойлоо философиясы жаңы замандагы бүт ушул эркин тоодо калыптанган. Кыргыз республикасынын аталары деп мына президенттин жарлыгы чыкпады. Ошондо бир топ кишилер аталып атат, арасында Ишеналы Арабаев аталып атат. Ишеналы Арабаев ошо 24-жылы Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасы болуп, мына эркин тоонун чыгышына түздөн түз көмөк көрсөткөн. Анын биринчи санында ошо Ишеналы Арабаевдин каймен ат менен чоң бир макаласы жарыяланган. Андан кийинки мына тап күрөшүнүн жылдарында, 30-жылдарда калкоздоштуруу, коллективдештирүү деген жылдарда дагы көп иштерди жасаган. Андан кийин улуу ата мекендик согуш башталып, ошол согуш жылдарында мыкты иштерди жасаган, таасирин көрсөткөн деп айтсак болот. Мен бул гезитте ушу 70-жылдардын этегинде иштеп калдым. Ал кезде Совет мамлекети, Компартия деген бар эле, бийлигинен тая элек, күүсүнөн тая элек. Ошол жылдары дагы ушул Кыргыз туусу ал кезде Советтик Кыргызстан болуп калган. Ушул гезит дагы көп маселелерди көтөрүп, көп республиканын турмушунда негизги ролду ойноп турган. Азыр мына сөз эркиндиги андай-мындай деп айтып атышпайбы? Менимче, жеке менин көз карашымда сөз эркиндиги ошол кездерде болгон. Биздин кезде жогорку бийликтерден тартып, ылдыйкы бийликтерге чейин бүт сын айтып турчу. Түгүл мына Борбордук комитеттин менмин деген кызматкерлерин сындаган учурларыбыз болгон. Анан ал кезде да биз жаш кез элек, ошондо дагы кой десе болбой, муну десе болбой, ошо гезиттерге чыгарып берип, ызы-чуу түшүп, анан Борбордук комитетке кадимкидей чакырып чоңдор. Анан ал кезде негизинен Кыргыз туусунда, Совет Кыргызстанда аргументиң, фактың болсо, сени эч ким эчтеме дей алчу эмес. Усубалиевдин кезинде көп сын макалалар жарыяланды. Анан жогорку сотторго чейин 7 жерге сотко берген учурлар болду чоңдор, райкомдун секретарлары. Бирок бизде ал кезде бийлик, жогорку тараптагылар адилет карап, адилет коргоп турчу. Азыр кезде андай эмес эми, азыр ар ким ар кандай оюна келгенин жазып атат. Биздин кезде журналистканын сапаты башкача болчу. Негизинен ушу фактылар менен, аргументтер менен, анан абдан жөнөкөй, маданияттуу сөздөр менен сындалчу. Мына бир немени эске салып кетейин, Жапар Саатов деген жазуучу бар эле, фельетонист. Өмүр бою ушул гезитте иштеди, фельетон жазып жүрдү. Ал кишинин жазган фельетондору боюнча тиги Москвага чейин чуу болгон учурлар болгон. Анан партиялык чогулушта тияк буякта партиядан чыксын, кызматтан алынсын деп койгондо, анда ошо Москвадан келсин комиссия. Эгер ошолор туура деп тапса, мен парт билетимди тапшырып, өзүм кетемин ушул кызматтан деп. Ушундай иштерге чейин көргөнбүз, бирок эчтеме кыла алган эмес. Анан дагы бир маселе, мына бизде
Түгелбай Сыдыкбеков, Кусейин Карасаев агайлар ушу биздин гезитте идеологиялык бир талаш тартыш, чабыштар башталганда биз үйүнөн алып келчүбүз ошо 2 кишини. Дайым биздин көз карашыбызды колдоп, биздин ушул позицияны жактап жүрдү. Өзгөчө мына Ишеналы Арабаев боюнча Кыргыз Совет Кыргызстанга бир кичинекей макала чыгып кетип, ошо Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасы болгон деп. Анан бизде ошол эл душманын пропагандалап атат деп 10 жылга чейин түшүнүк кат жазып жүрдүк. Менимче ушул гезиттин башкы редакторлору дагы ушу эркин тоодон баштап ушу Совет Кыргызстан Кыргыз туусу болгонго чейинки редакторлор ошол көрүнүктүү партиялык советтик мамлекеттик ишмерлер деп ошолордун баарын атасак болот. Иши кылып бул гезиттин биздин Кыргыз мамлекетинин тарыхында, Кыргыз коомунун тарыхында орду абдан чоң. Анан ушул датаны, ушул мааракени менимче чоңураак улуттук бир масштабта карап, улуттук масштабта белгилесе жакшы болот эле.